Assalamu alaikum, урматтуу көрөрмандар, Көкбөрү сүйүүчүлөрү, амансыздарбы? Көкбөрү каналы кайрадан эле сиздерди акыркы жаңылыктар менен тааныштырууну улантат. Бүгүн биз учурунда достукту достук кылган Көкбет аргымагы сатылганы тууралуу баяндап беребиз. Айбек Темирбаев менен мыкты тандем болуп, жекеме-жекеде мыкты жыйынтык көрсөткөн аргымак Таласка сатылды. Тактап айтканда Талас облусунун Бакай Ата районуна сатылды. Алдыдагы мелдештерде ошол райондун атынан чыгышы мүмкүн. Беттегенин бербеген Көкбет тууралуу айтсак, жашы 16да, позициясы жекеме-жеке. Айбек Темирбаев өзүнүн аты тууралуу мындай дегени бар. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. 2018 жылдан бери оюндарга Көкбет менен чыгып келем. Бул аябай өжөр. Аты айтып тургандай Көкбеттиги бар, беттегенин бербейт. Нарындан алып келинген, аты дагы ошол жактан коюлуп келген. Башта коюлган атын өзгөрткөн жокпуз. Накта кыргыз жылкысы. Келгенден бери мен минем. Кыял абдан жаман. Бирок экөөбүз бири-бирибизди жакшы түшүнөбүз. Оюн учурунда сонун мүмкүнчүлүктөрдү алып берет. Акыркы 1-2 жылда Көкбеттин оюну болбой, бирде семиз болуп калса, бирде сууту жакшы чыкпай, айтор достукка жардам бере албай келген. Быйыл Айбек достуктан кеткен соң Көкбет дагы 100% командага алынган жок. Ушундай урматтуу көрөрмандар, Көкбет эми Таластын командасынын атынан чыгат. Ал эми ынтымак командасы толук кандуу машыгуусун 15 апрелде баштайт. Учурда оюнчулар аттарды басырып жатышат. Көкбөрүдө жекеме-жеке өтө маанилүү орунда турат. Акыркы достук ынтымак оюнунда Таластын командасы бул жаатта бир топ мыкты болду. Жекеме-жекедеги урунтуу учурларды назарыңыздарга салалы. Жекеме-жекеде аватарды мыкты ойноткон Өмүрбек Эсен уулу акыркы Нооруз турниринде мыкты оюнчу болгон. Дал ушул улакчы тууралуу кызыктуу фактыларга токтолуп кетсек. Өмүрбек Эсен уулу туулган жылы 2001 жыл 29 май. Туулган жери Талас облусу, Манас району, май айылы. Бою 180 см, салмагы 90 кг. Жетишкендиктери президенттин кубогунун 2 жолку, Нооруз турниринин 3 жолку, өлкө чемпионатынын 1 жолку жеңүүчүсү. Ойногон командасы ынтымак. Ага чейин Алкан Ата командасында ойногон. 2020 жылдан бери ынтымактын курамында амплуасы чабуулчу, жекеме-жеке, үй бүлөлүк абалы бойдок. Урматтуу көрөрмандар, Көкбет аргымагы тууралуу жакшы сөздөрдү жаза кеттиңиздер. Ал эми алдыдагы турнирде Өмүрбек Эсен уулу кайрадан мыкты оюнчу боло алабы? Пикир жазыңыз.